Саламатсыңарбы балдар? Азыр адаби окуу сабагы. Өзүбүзгө жылмаюу тартуулап, сыйкырдуу китептин ичине сүңгүп кирели. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Жоомарт Бөкөнбаевдин «Чептен эрдин күчү бек» деген уламышын өтөбүз. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы, максаты уламыш менен таанышабыз, акылман эр жүрөк болууга, бирдиктүү, элди душмандан коргогонго тарбияланабыз, эл жерди сактоого тарбияланабыз, көркөм шаар окууга көндүм алабыз. Биринчи, чеп деген сөз эмне экенин түшүнүп алалы балдар. Чеп деген бул душмандан коргой турган дубал. Аны топурактан, таштан салышат экен. Эмесе чыгармага көңүл бөлөлү балдар. Байыркы бир заманда эркин жашап жаткан эл болуптур. Ар жылы жоо каптап келип, мал-мүлкүн талап кетчү экен. Эл чогулуп дубал курушат. Канчалык бекем курса да, дубал кулап токтобой көчө бериптир. Ошондо 90-дон ашкан бир карыя келип, бир тирүү кишини көмсөңөр, дубалыңар көчө бербейт дейт. Аны уккан бир жаш бала келип, мени көмгүлө, элдин керегине жарасам, арманым жок деп дубалдын түбүнө келет. Жалгыз уулумду көмбөгүлө, карган апаңды кууратып балам, бул эмне кылганың? Деп апасы ыйлап баштайт. Анда уулу, мени эл үчүн төрөдүм, элдин керегине жара дебедиң беле? Мен ансыз ак сүтүңдү актай албаймын дейт. Ошондо энеси уулунун айтканын угуп, анын акылдуу сөзүнө макул болуп, уулу менен кучакташып коштошот. Турган эл баланы көмө башташат. Топурак, кум анын алкымына жеткенде, баягы карыя кайра пайда болот да, токтогула деп жарыя айтат. Бул баланы көмбөгүлө. Эл үчүн жанын берүүгө даяр ушундай эр жүрөк уулдарыңар, акылман энелер болсо, ылайдан курулган чептин эмне кереги бар? А көрөкчө балдарыңарды ушундай тарбиялап, той кылып, чыргап жашай бергиле. Ошентип бул элдин уулдары, эр азаматтары өсүп, энелери акылман болуп, бүгүнкүгө чейин эркин жашап келатыптыр. Балдар, чыгарманы түшүндүк окшойт, баарыбыз. Анда эмесе мындай тапшырма кетет балдар. Душманды коргонуу үчүн чеп куруп жаткан элге карыя эмне деп кеңеш айтат? Түшүнүгүз. Эне сүтүн актоо жөнүндө эр жүрөк бала эмне деди? Карыя кайра кайтып келип эмне деди? Чын эле элди эмне коргойт? Жоокерби же дубалбы? Анан төмөндөгү ырды жаттап алабыз. Бул жоокер ыр экен. Элимдин бейпилдигин намыска бек сактаймын. Энеке ак сүтүңдү эл коргоп мен актаймын. Эр жигит эл четинде, азамат жоо бетинде, артымда кыргыз элим, ар дайым сезимимде. Бул ыр саптарын жаттап алабыз. Үй тапшырманы. Эр жигит деген сөзгө балдар класстер түзүп коелу. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушун менен аяктады. Саламатта болгула балдар.